Макулдашуунун тилин тапкан өкмөт башчы Кумтөр ишканасы менен келишимге кол коюлгандан кийин премьер-министр Сапар Исаковду ушинтип атай башташты. Кыргыз өкмөтү менен Центера Голд компаниясы экологиялык маселелерди жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдөн кийин ишканадагы кыргыз тараптын үлүшү дээрлик $100 миллион чейин өсүп, $500 миллион жетти. Кумтөрдүн келечектеги өнүгүүсү жана дегеле Кыргызстандын Тоо-Кен тармагы тууралуу өкмөт башчысынын бийик тоолуу кен жерине болгон иш сапары учурунда талкууланды. Кененирээк кийинки материалда. Как самочувствие, господин премьер-министр? Самочувствие отличное. Отличное самочувствие. Первое ощущение какие? Впечатление? Впечатление, вы знаете, это прям захватывает. Вот этот объем, масштаб огромный, конечно. Белгилей кетчү жагдай зыярат учурунда татаал өндүрүш ишмердүүлүгүн токтотпой жана өкмөт башчысынын иш сапарындагы үзгүлтүккө учуратпай өткөрүү каралган. Бирок эң башкысы коопсуздук эле. Анткени Кумтөр ишканасы дали коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл буруп келет. Бул тууралуу өкмөт башчысы ар бир иш тилкесинде кен жеринин адистери менен жолукканда дагы бийик тоолуу кен ишканасынын жалпы айырмачылыктары айтылып жатты. Көргөндөрүнө канааттанган өкмөт башчысы өзүнүн жакшы маанайын ачык бөлүшүп, Кыргыз өкмөтүнүн башкы максаттарынын бири Ысык көл аймагынын жаратылышын сактоо жана Кумтөр айланасындагы саясий жагдайлардын болбошу керектигин белгиледи. Должны исправить вот эти все. Биз учурдагы бардык жагдайларды оңдоп жакшыртуубуз керек. Петров көлү боюнча дагы жана тоотектер, калдыктарды сактоочу жайы мөңгүлөр. Анан сөзсүз мамлекетте өлкөнүн мыйзамдарына белгилүү бир өзгөртүүлөрдү жасап, бир кадам алдыга ташташы зарыл. Өкмөт башчысынын айтуусу боюнча, канадалыктар менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында өз ара түшүнүшүүгө алгачкы кадам жасалды. Анын салмактуу жыйынтыктары Центера Кыргызстандын экологиялык фондуна мурдагыдай жылына 310 000 АКШ долларын эмес, 3 миллион АКШ долларын төлөп турат. Мындан тышкары калыбына келтирүү боюнча Лондондогу рекультивация фонду дагы $69 миллион көбөйөт. Бул сумма тиешелүү операциялар аяктагандан кийин Кыргызстандын каржы мекемелерине которулат. Кыргыз өкмөтү менен Центера жетекчилиги буга кошумча Ысык көлдүн айланасына жаңы тазалоо курулуштарын курууну чечишти. Ага $50 миллион жумшалмакчы. Канада компаниясы дагы $10 миллион улуттук онкология борборун жаңыртууга жана жаңы жабдыктарды сатып алууга жумшамакчы. Я вам сейчас назову одну цифру, от которой, наверное, вы будете... Мен азыр силерге үрөйдү учураган санды айта кетейин. Жылына өлкөбүздө онкологиялык оорулардан 18 000 адам өлөт. Ошондуктан президенттин тапшырмасы менен өкмөт ушундай акча каражатын бөлүп берүүдө. Биз мындай абалды тезинен оңдошубуз керек. Дале ошондуктан бүгүнкү күнү өкмөт онкологиялык борборду дүйнөлүк деңгээлге чыгаруунун аракетин көрүп жатат. Исправить эту ситуацию. Бул арада ушундай келечектүү келишимдер болуп жатса дагы, кээ бир наразы болгон саясатчылар болгондугун өкмөт башчысы белгилеп кетти. Каршы чыккандардын дарегине министрлер кабинетинин башчысы маселени так караш үчүн адегенде адистер жана эксперттердин кеңешине кайрылгандыгын чечкиндүү айтты. Сөзсүз түрдө Кумтөр менен жаңы шарттарда кызматташууда чоң эмгектер күтүп жаткандыгын белгилеген премьер-министр экологиялык абалды жакшыртууга өзгөчө көңүл бурган. Эң башкысы бул маселе чечилип, тараптар макулдашууга бел байлашты. Келечекте биздин өз ара мамилебиз жана биргелешкен иштерибиз дагы үзүрлүү болмокчу. Алардан эң маанилүү учурлардын бир да геологиялык чалгындоо иштерине инвестиция жумшоо болуп саналат. Биз Кумтөргө бардык зарыл болгон жабдыктар жана инфраструктура болушун эске алуу менен каражат жумшоону улантабыз. Иштерге сөзсүз жергиликтүү адистерди тартабыз. Кумтөрдүн тажрыйбасын чалгындоо жана жаңы кен жерин иштетип чыгууга колдонобуз. Кен жерин өнүктүрүүгө бөлүнчү каражаттын көлөмү азырынча талкууланып жатат. Анын так суммасы кийинки жылы билинет. Центера Голд компаниясынын башкы кызматкеринин айтымында, бүгүнкү күнү Кумтөр кен жеринин инфраструктурасына $1 миллиард жакын каражат жумшалган. Ал эми алтын ылгалоочу фабрика бир канча ондогон тонна руданы иштете алат. Ал эми алтын ылгалоочу фабрика бир канча ондогон тонна руданы иштете алат. Ошондуктан муну колдонуу керек. Өз кезегинде кенчилер да биргелешкен чалгындоо иштеринин жыйынтыктарына ишеним артышкан. Бул дагы Кумтөрдүн ишмердүүлүгүнүн жаңы келишиминде жазылган. Анда келечекте кен жерине жакын жердеги руданы иштетүүдө өндүрүштүн кубаттуулугун колдонуу жана узартуу мүмкүнчүлүгү белгиленген. Well, first of all, we're very proud that the Prime Minister was able to take the time to come to our
Биз өкмөт башчысы убакыт таап кен жерине келгендигине абдан кубанычтабыз. Центера компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн бир келишимге келгендиги бул чоң жаңылык, улуу күн десек болот. Алар бизге келечегибизди берди. Бизге алардын узун мөөнөттүү келечек тууралуу ойлонгондугу, жолугуп сүйлөшкөндөрү кубандырат. Мына дагы Кумтөргө жакын аймактарда кошумча кен иштетүүнү ойлонуп жатышат. Эми болсо биз кыргыз өкмөтү менен арка бел болуп иштейбиз. Адегенде биз Кумтөрдөн баштайбыз. Анткени бул кен жеринин мүмкүнчүлүгү дагы кенен. Тегерегинде өздөшүүгө ыңгайлуу аймактар көп. Биз өкмөт менен аларды иштетүүнүн жолдорун жана геологиялык чалгындоо иштерине Кумтөрдүн салымдарын талкуулайбыз. Булар жакынкы 2-3 жыл ичинде болот. Айтмакчы 2009 жылкы келишимге кошумча макулдашуу Кумтөрдүн өнүгүүсүнө түрткү гана бербестен, келечекте биргелешкен жаңы долбоорлорго жол ачат. Анткени министрлер кабинети Кумтөрдүн тажрыйбалуу коллективи менен Кыргызстандын башка жериндеги пайдалуу кендерди иштетүүнү көздөп жатат. Ал дагы эки тараптын пайдалуу шарттарынын алдында ишке ашмакчы. Здесь очень правильно сказано, что в наших интересах. Бул жерде кен жеринин ишмердүүлүк мөөнөтү 8 жылдан 15 жылга чейин узартуу биздин кызыкчылык экенин абдан туура айтылган. Бул биздин экономикабыз, биздин жашообуздун социалдык, экономикалык бөлүгү үчүн маанилүү болот. Экинчи учурдагы өтө маанилүү. Биз Кыргыз Республикасындагы ресурстарды чектебешибиз керек. Алар Монголия, Туркиядагы жаңы активдер жана Канададагы глобалдык долбоорлор. Ошондуктан биздин инвестиция Канадада өнүгүп, жана алардагы үлүшүбүз дагы жогорулап турат. В Канаде и в канадских активах. Кумтөргө болгон иш сапарын Сапар Жумакадырович бийик тоолуу кен ишканасынын коллективи менен биргеликте түшкү тамактануу менен аяктады. Өкмөт башчы Кумтөр кызматкерлеринин тажрыйбасын абдан баглап, Кыргызстандын ири ишканасындагы жогорку уюшкандыкты баса белгиледи. Кызматкерлердин суроолоруна жооп берип жатып, премьер-министр өкмөт Кумтөрдү мындан ары дагы кыргыз элинин жыргалчылыгы үчүн иштешине колдон келишинче мөөнөтүн узартаарын айтты. Ал эми Кумтөрчүлөрдүн тажрыйбасы жана билими премьер белгилеп кеткендей башка ишканаларында сөзсүз колдонулат. Анткени бийиктикте иштеген жумушчулардын 98% бул кыргызстандыктар болуп саналат.